Саламатсыздарбы, сиздерди бүгүнкү күнгө даярдалып чыккан жаңылыктар менен тааныштырабыз. Андыктан биздин Сокол Медиа YouTube каналына катталып, бекер калтырганды унутпаңыздар. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин иши кайра кароого жөнөтүлдү. Бул маалыматты Жогорку соттон тастыкташты. Тактап айтканда, Жогорку соттун соттук коллегасы жана ачылган жагдайларга байланыштуу ишти кайра кароого жөнөтүлүү тууралуу Атамбаевдин адвокаттарынын өтүнүчү канааттандырылды. Иш жаңыдан кароо үчүн 1-май райондук сотуна жиберилди. Соттон биргелешкенде сөз Кримтебөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча козголгон кылмыш иши тууралуу болуп жатат. Белгилей кетсек, 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Кримтебөл Азиз Батукаевдин иши боюнча 11 жылга эркинен ажыраткан. Мындан сырткары сот Алмазбек Атамбаевге чет өлкөгө дарыланууга барууга уруксат берди. Бул тууралуу 1-майга соттун чечиминде айтылат. Буга чейин Жогорку сот Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча мурунку президент Алмазбек Атамбаевге козголгон кылмыш иши кайра кароого жөнөткөн. Жогорку сотко Атамбаевдин жактоочулары Жогорку сотко арыз менен кайрылышкан. Алар ишти жаңы ачылган жагдайлар боюнча кароо керектигин белгилешкен. Баткенде дээрлик 10 тонна контрабандалык минералдык жер семирткич аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдирет. Баткен облусу Лелек районундагы Арка айылында минералдык жер семирткич кармаид жана аммиак селитрасы товарларын табышкан. Жүктүн бажылык тарүздөөдөн өткөндүгүн эч кандай документ тастыктаган эмес. Кармалган товардын жалпы салмагы 9650 килограммды түзгөн. Соода өнөр жай палатасынын Баткен облустук бөлүмүнүн эксперттеринин корутуусунда ылайык кармалган товардын орточо базар баасы 448 000 сомду түздү. Бул факты боюнча чогултулган материалдар ККБ жана Б бөлүмүнүн бажылык териштирүү секторуна каралууда. Чүй облусунун Кант шаарында кафелердин биринде күзөтчүгө карата ок чыгарган шектүү кармалды. Бул тууралуу облустук милициясынын маалымат кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык 29 январда Ысык Ата райондук милициясынын Кант шаарынын Ленин көчөсүндө жайгашкан Империя Пицца кафесинин 41 жаштагы администратору арыз менен кайрылган. Анда ошол эле күнү саат 5:50 чамасында 30-40 жаштагы адам мас абалында коомдук тартипти бузуп, белгисиз үлгүдөгү травматикалык тапанча менен 39 жаштагы Жаран кафесинин күзөтчүсүнө карата бир жолу ок чыгарганы жазылат. Натыйжада ок күзөтчүнүн сол далына тийген. Аталган факты кылмыш жаза кодексинин 280-беренесине ылайык бейбаштык кылмыш иши козголгон. Тергөө учурунда күзөтчү өз ыктыяры менен кийип жүргөн кийимдерин, травматикалык тапанчанын гальзасын, бир даана желин окту өткөрүп берген. Ошондой эле кылмыш ишинин алкагында соттук медициналык, соттук баллистикалык жана соттук трассологиялык экспертизалар дайындалган. Жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралар негизинде кылмыш шектүү катары Бишкек шаарынын 37 жаштагы тургуну кармалган. Ал милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөө уланууда. Көздүн микрохирургиясы ооруканасынын директору Алмазбек Исманкулов үй камагына чыкты. Бул тууралуу Октябрь райондук сотунан билдиришти. Эскерте кетсек, 12 февралда Октябрь райондук соту Исманкуловду 9 апрелге чейин СИЗа 1де камакка калтыруу чечими чыгарылган. Бирок бүгүн 14 февралда Алмазбек Исманкулов аталган райондук соттун чечими менен үй камагына чыгарылды. Исманкулов менен Бишкек шаардык мэриясынын муниципалдык менчиктик башкаруу департаментинин директору Талант Рыскулбек уулу 10 февралда коррупцияга шектелип кармалган. Төргөнүн версиясы боюнча Бишкек шаарындагы номер 6 клиника ооруканасынын 2-корпусунун имараты жеке жактарга ижарга берилбей турганына жана оорукана койкаларынын жетишсиздигине карабастан атайлап бааланбай мыйзамсыз ижарага берилген. Натыйжада мамлекетке 93 162 576 сом материалдык зыян келтирилген. Ушул жана башка жаңылыктарды Сокол Медиа сайтынан окуй аласыздар. Сиздер менен мен Аделина Бакытова.